Assalamu alaikum barыңыздарга. Үстүбүздөгү жылдын 29 март күнү Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн менин үйүмө келишип мени алып кетишти. Койгон айыптоолор ушул: 2020 жылдын 1-ноябрында Бишкек шаарында пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды коргоо иштин үстүндө митинг болгон. Мына ушул митингге катышкандыгым жана мына ушул митингден баарыңыздарды ислам өкүмдөрү менен жашоого чакырам деген сөзүм үчүн экстремисттик деген 315 статьяны мага коюшту. Экстремизм өзү эмне десе, бийликке коркунуч алып келүү же бийликти күч менен басып алуу деген түшүнүрөт. Эми ошончо ооруган кызматкерлер туруп бир аялдын бийликти басып алышы бул чындыгында акылга сыйбай турган, ошол эле очо күлгүлүү нерсе. Эми ушул статьяны мага коюпсуңар. Менин ушул сөзүм үчүн тыктап айтканда, баарыңыздарды ислам өкүмдөрү менен жашоого чакырам деген сөзүм үчүн статьяны коюпсуңар. Анда мен айтарым ушул: менин жаным чыгып кеткенге чейин пайгамбарыбызды коргой берем. Силер экстремизм деген статьяны канчалык алып келбегиле, мен коргоймун. Менин жаным денемден чыгып кеткенге чейин адамдарды намаз окуганга чакыра беремин жана ислам өкүмдөрү менен жашоого да чакыра берем. Бул эч качан токтобойт. Силердин канчалык статья койгонуңар, мени канчалык коркутканыңар мага эч кандай пайдасын тийгизбейт. Тактап айтканда, силердин коркутууңар мага өтпөйт.